Assalamu alaikum урматтуу мусулмандар. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошо Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Рамазан айыңыздар берекелүү болсун. Бүгүн ошо сиздерге берешендик тууралуу, жоомарттык тууралуу, зекет, садака тууралуу сөз кылайын деп чечип отурабыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Эмне дейт, ошол берешендик тууралуу, жоомарттык тууралуу сизге айтып берейин деп отурабыз. Ани ибн Аббастын уулунан Аллах Тааланан ыраазы болсун айтты дейт. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ажвадан нас, Мухаммад пайгамбарыбыз дейт, эмне дейт, адамдардын эң бир берешен эле дейт. Адамдардын эң бир жоомарт эле дейт. Мухаммад пайгамбар ушундай улуу адам болгон. Шундай бир пайгамбардай берешен адам дүйнөдө болгон эмес, болбойт дагы. Мухаммад пайгамбарыбыз эмне эң бир берешен, жоомарт адам болгон пайгамбарыбыз. Ва кана ажваду ма якуну фи Рамадан хин ялкаху Жибрил. Жана дейт пайгамбар алейхиссалам дейт, Рамазан айында Жибрил алейхиссалам, Жебраил периште менен жолукканда ошо берешендиги ого тергүчөп, шундай бир эмне пайгамбарыбыз жоомарт болуп калат эле дейт. Рамазан айында 1 сом зекет берсеңиз, садака берсеңиз 700 сом, 700 барабарга чейин көбөйөт. Ва кана Жибраил ялкаху фи кулли лайлати мин Рамадан фаюдарисуху ал-Кур'ана. Жабраил периште Рамазан айынын ар түнүндө Мухаммад пайгамбарыбыз менен жолугат эле дейт. Аллаху акбар. Жабраил периште пайгамбарыбызга эмне Рамазан айынын ар бир кечесинде, ар бир түнүндө келип жолугат эле дейт. Пайгамбарыбызга эмне Куранды үйрөтөт эле дейт. Куран аяттарын үйрөтөт эле дейт. Фала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хин ялкаху Жибраил ажвада бил хайр мин рихил мурсалати. Муттафакун алей. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам албетте дейт, Жабраил периштеге жолукканда шундай жоомарт берешен болуп калат эле дейт. Эң бир берекеге толгон, эң бир жакшылыкка толгон шамалдай болуп, шундай бир жакшылык иштерди тез кылып, колунда болгон бардык байлыгын, бардык ошол динар, дирхамын эмне кедейлерге таратып берет эле дейт пайгамбарыбыз. Мына ушундан үлгү алып урматтуу мусулмандар, колунда барларыбыз эмне ошол зекет берели, ошого аракет кылалы, Алла Таалага кулчулук кылалы. Дагы ошол эмне дейт? Ва Айша радhiyallahu anha калат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иза дахала ал-ашру ахя ал-лайла." Айша небиз айтып атат, эмне дейт? Пайгамбарыбыз Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү киргенде ахя ал-лайла, түндөрдү уйкусуз өткөрөт эле дейт. Намаз менен, Куран менен, зикир менен, тасбих менен, Кудайды эстөө менен эмне түндөрдү уйкусуз өткөрөт эле дейт. Ва кадахлаху, үй бүлөсүн дагы, аялдарын, небере чөбөрөлөрүн бүт бардыгын эмне ойготот эле дейт. Аларды дагы ошол ибадат кылууга пайгамбарыбыз буйруйт эле, чакырат эле дейт. Ошаддар ми азар белди бекем буу, ошол акыркы күндүк аялдарына да көп жакындык кылбай, ибадат менен, Кудайга кылчылык кылуу менен, Кудайга эмне сыйынуу менен өткөрөт эле дейт. Ошого урматтуу мусулмандар, Аллах Таала ошол зекет туурасында Бакара сүрөсүнүн 43-аятта айткан: "Астагфиру билlah ва кыймус салата ва туз заката." Эй имандуулар, эй мусулмандар, силер эмне намазды окугула, намазды тургузгула, ошо 5 убакыт намазды убагында окугула. Ва туз заката, ошондой эле зекетти бергиле деп Аллах Таала каерде намазды айткан болсо, зекетти дагы эмне Аллах Таала ошол айтканда. Аллах Таала Куранда дагы Байна сүрөсүнүн 5-аятында айтат: "Астагфиру билlah ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дин хунафа ва юқимус салата ва ютuz закат ва залика динул каййима." Мусулмандар эмне Аллах Таалага чын ыхластан, таза, эң бир жүрөгү таза
мусулман болгон абалдарында ибадат кылууга сыйынууга эмне буйрулду дейт. Жанагы эмне дейт? Намаз окууга буйрулушту дейт. Жана зекет берүүгө буйрулду дейт. Фазалика динил каййима, мына ошондо гана ушул эң толук, эң бир туура дин болот дейт туугандар. Эгерде иман келтирсең, намаз окусаң, анан бай болуп туруп зекет бербесең, сен иманың толук эмес, урматтуу бир тууганым. Ошо зекет бериш керек. Аллах Таала дагы ошол Бакара Тауба сүрөсүнүн 3-нчы аятында айтат, 103-нчы аятында айтат: Астагфиру билlah. Хуз мин амвалихим садакатан тутахирум ва тузаккихим биха ва салли алейхим инна салата сакан лахум. Эй Мухаммад деп атат, Аллах Таала эмне дейт? Сен ошол мусулман байларынан зекет, садака алгын дейт. Мына ошо менен аларды дейт, алардын өздөрүн да тазалайсың дейт, малдарын да тазалайсың дейт. Малга болгон алардын сүйүү ооруларын, жүрөк ооруларын тазалайсың дейт. Аларга дейт, ошо сен зекет берген мусулмандарга, байларга эмне дейт? Дуа кылгын дейт. Албетте сенин дуаң аларга бейпилчилик болот, аларга эмне рахмат болот дейт. Ошого туугандар, зекет беришибиз керек. Мен азыр Кудай буйруса ошо кандай кылып бериш керек, колуман келишинче бир аз түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылам кененирээк. Хадискеттерге токтола турган болсок, Ан ибн Умар радиаллаху анхума анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кал. Умардын уулунан Умар радиаллаху анху Абдулла деген баласы болгон. Мына ошондон ата менен баладан Аллах Таала ыраазы болсун, айтты. Пайгамбарыбыз айтып атканын уктук эле дейт. Пайгамбарыбыз айтып эмне дептир? Буниял ислам ала хамсин. Ислам дептир пайгамбарыбыз 5 нерсенин үстүнө куралган дептир. 5 нерсенин үстүнө курулган дептир. Шахадати ан ла илаха иллаллах. Алладан башка эч кандай сыйына турган зат жок. Алладан башка Кудай жок. Мухаммад ва анна Мухаммадан абдугу ва расулу. Жана Мухаммад алейхиссалам, Мухаммад Алланын кулу жана элчиси деп эмне күбөлүк беришибиз керек экен. Биринчиси тил менен айтып, эмне жүрөк менен ишенишибиз керек. Экинчиси эмне дейт? Икамис салата, намазды тургузуу. 5 убакыт намазды ошол бир күндө, бир суткада ошол эмне 5 убакыт намазды окуу. Ва итайз заката, жана эмне ошол зекет берүү дейт. Ва хаджил байт, жана эмне ошол ажылык кылуу. Ва сауми рамазана, жана ошо Рамазан айында 29 күн же 30 күн ошол эмне айдын чыгышына карап орозо кармоо эмне ошол ислам түркүтөрү болуп эсептелет экен. Эми туугандар, ошол зекет кимдерге парз болот? Зекет ошол үй жайы бар, машинеси бар, холодильниги бар, эмне зарыл, ошол нерсеси бар. Андан сырткары ошол алтын менен алганда 85 грамм орто алтындын акчасы болсо, 117 миң сом деп атышат, 115 миң, 117 миң ушунун тегерегинде ошондой соода оборотунда иш жүргүзүп аткан соодасында ошол 85 грамм алтындын баасында акчасы болсо, же болбосо 563 грамм күмүштүн акчасы болсо, 117 миң сом, 115 миң сом ушунун тегерегинде соода обороту болсо, мына ошондо ушулар адамдарга эмне зекет парз болот туугандар. Эгерде миллион сомдук оборотуңузда соода ишиңиз акчаңыз болсо, ошо 40тан бири ошол бир жылда бир жолу 25 миң сом ошол ата-энеңизге бергенге болбойт, балдарыңызга, аялыңызга бергенге болбойт, бирок бир туугандарыңызга керек болсо күйөө балаңызга, келиниңизге да берсеңиз болот. Мына ошентип ошол жакын туугандарыңыз эгер кедей болсо ошолорго берсеңиз болот. Бай болсо болбойт. Ошентип эгерде $1,000,000 оборотуңуз болсо, бир жылда бир жолу ошол эмне кедейлерге ошол $25 миң зекет беришиңиз керек. Эгерде $2,000,000 оборотуңуз болсо, 2,5% 40тан бири ошол $2,000,000 оборотуңуз болсо, $50 миң ошол бир жылда бир жолу кедейлерге зекет беришиңиз керек. Зекет берсеңиз Аллах Таала сиздин ошол соодаңызды, бизнесиңизди ар кандай каракчылардан, бандиттерден, ар кандай күйүп кетүүдөн, өрттөнүп кетүүдөн, сууга чөгүп кетүүдөн, башкалардан Кудай Таалам сизди сактайт, коргойт. Бул Кудайдын кепилдиги. Мына ошону аткарышыбыз керек. Эгерде Кудай сактасын, зекет бербесеңиз анда өрткө күйүп кетиши мүмкүн, бандиттерге алдырышыңыз мүмкүн,
жоголуп кетиши мүмкүн, сууга чөгүп кетиши мүмкүн. Ар кандай кырсыктар менен баары бир эле ошол жесирдин акчасы кетет, бирок сиз күнөөкөр болгон абалда сообуңуз жок, кыяматта күнөөкөр болуп калган абалда каласыз. Аллах таала ошол байлыгыңызды, ошо соодаңызды түп тамыры менен жок кылып коюшу 100% мүмкүн, урматтуу бир туугандар. Эгерде ошол койлорду түшүндүрүп кете турган болсом, кой эчкинеке 40 койго, 40 эчкеге ошол бир кой зекет парз болот. 40тан 121ге чейин эмне бир кой зекет бересиз. 40ка 1 82 эмес. 40тан 121ге чейин бир кой зекет берилет. 40тан 121ге чейин бир кой зекет берилет. Кой эчкинеке бирдей. 121ден 201ге чейин 2 кой зекет берилет. 201ден 400ге чейин 3 кой зекет берилет. Андан кийин 100-нө 1 400ге 4 кой, 500ге 5 кой, 600ге 6 кой, 700ге 7 кой, 800ге 8 кой, 900ге 9 кой, 1000ге 10 кой. Ошентип ошол ар 100-нө бирден кетет. Дагы бир кайталап коеюн. Кой эчкинеке оңой эле. 40тан 121ге чейин бир кой зекет берилет. 40ка 1 82 эмес, 120га 3 эмес. 40тан 121ге чейин бир кой зекет берилет. 121ден 201ге чейин 2 кой зекет берилет. 201ден 400ге чейин 3 кой зекет берилет. 400ге 4 кой, 500ге 5 кой, 600ге 6 кой, 700ге 7 кой, 800ге 8 кой, 900ге 9 кой, 1000ге 10 кой. Ошентип ар 100-нө бирден берип кете бересиз. Шуну бериш керек туугандар. Сөзсүз түрдө бул Кудайдын парзы, бериш керек, аткарыш керек. Мына ат башыда жамгыр жаабай атат, башка болуп атат деп, мына ошол Бишкекте деле керек болсо ошо Ак үйдүн алдына келип алып бизге суу жетпей атып кыйкырып атабыз. Падыша деле адам да, төрага деле адам да, эмне алар Кудай эмес, асмандан жамгыр жаадырып же башка кылып дегендей. Ошо зекет берилип, зекетти аткарсак, жетим жесирдин ошол акысын берсек, Кудай таалам ошол жамгыр да берет, байлыкты да берет, башканы да берет, бардыгы жакшы болот. Алла таала эмне Нух сүрөсүнүн 10-11-12 аяттарында айтат: Астайду билла факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара юрсилис сама алейкум мидрара уймдидкум биамвали ва банин вежалакум жаннат вежалакум анхара. Нух алейхиссалам айтып атат: силер Алладан кечирим сурагыла деп айттым дейт. Алладан кечирим сурасаңар, Аллах таала силерге асмандан удаан-муда жамгырды жөнөтөт. Жана силердин мал дүнүйөңөрдү көбөйтүп берет. Жана силердин балдарыңарды көбөйтүп берет. Жана силердин ошол эгин зарларыңарды, бактарыңарды, мөмөлөрүңөрдү көбөйтүп берет деп айттым дейт да. Ошого туугандар, рызкыны Кудай берет. Алла таала ошол Табарак сүрөсүндө, Мүлк сүрөсүндө айтат: Кул ман ярзыкы минам сакаризко балладжухи уту ванафур. Эй Мухаммад, ошол капырларга айтчы дейт. Эгерде Алла таала рызкыны бербей, жамгырды бербей токтотуп койсо, ким силерге рызкы берет дейт. Жамгыр болбосо адамдар да кырылат, мал да кырылат, чөптөр дагы өспөйт, кестерибиздин дагы бир тыйын пайдасы жок. Суу болбосо, жамгыр болбосо, эчтекенин пайдасы жок. Бул суу туугандар өмүр, суу бул жашоо, бул Кудайдын колунда. Жамгыр, кар бардыгы Кудайдын колунда. Ошо Кудай тааланы унутпай, жетим жесирдин акысын жебей, зекет бере турган болсок, иншалла Кудай таалам бардыгын эмне жакшы кылат. Уйдан түшүндүрүп кете турган болсок туугандар, мына 30 уйга чейин зекет берилбейт. 30 уй болсо 1 жашар 1 торпок берилет. 40 уйга 2 жашар 1 уй берилет. 40тан 60га чейин берилбейт. 60га 1 жашар 2 торпок берилет. 72 жашар 1 торпок, 1 жашар 1 торпок берилет. 82 жашар 2 жашар 2 торпок берилет. 90га 3 жашар 3 торпок, 1 жашар 3 торпок берилет. 100га 2 жашар 1 торпок, 1 жашар 2 торпок берилет. Ушинтип ошол ар бир 10до 1 жаштан кошулуп ушинтип кете берет. 30 уйга чейин берилбейт, 30 уйга 1 торпок, 40 уйга 2 жашар, 30 уйга 1 жашар 1 торпок, 40 уйга 2 жашар 1 торпок. 40тан 60га чейин берилбейт. 60га ошол 1 жашар 2 торпок, 70ге эмне? 70ге 2 жашар 1 торпок, 1 жашар 1 торпок. 80ге 2 жашар 2 торпок, 90га 1 жашар 3 торпок. 100ге 2 жашар 1 торпок,
2 жашар 1 торпок, 1 жашар 2 торпок ушинтип берилет. 110го 2 жашар 2 торпок, 1 жашар 1 торпок ушинтип кете берет да. Ушундай кылып ар бир 10до 1 жашка ушинтип көбөйүп кете берет. Эми төө бизде жок. 5 төөгө 1 кой, 10 төөгө 2 кой ушинтип ал төө эми Кыргызстанда жок. Жылкы аттарга болсо ошол минилген аттарга берилбейт, минилген аттарга башкаларга берилбейт. Эгерде ошол 6 айдан көп талаада оттогон болсо ошол жылкыны баалап туруп мындай мына байтал 40 000 сом болот. Буга демек 1000 сом зекет беребиз. Мына бие 80 000 сом болот. Демек буга ошол 2000 сом зекет беребиз. Мына айгыр 100 000 сом болот. Буга эмне 2,5 сом зекет беребиз деп ушундай жылкыныкы ушундай. Минилген аттарга берилбейт, күлүк аттарга башкага берилбейт, минилип пайдаланган аттарга. Жөнөкөй ошол талаада 6 айдан көбүрөөк оттогон жылкыларга ошол баасын бычып туруп, мына байталга ошол 40 000 сом болот, буга 1000 сом зекет беребиз. Бул бие 80 000 сом болот, буга ошол 2000 сом зекет беребиз. Бул айгыр 100 000 сом болот, буга 2,5 сом зекет беребиз деп ошол 40тан бирин ошентип жылкыдан да ошентип зекет берилет туугандар. Ошого иншалла зекетке көңүл бөлөлү туугандар. Муну парз бериш керек. Анан ошол Кыргызстанда эми ошол көбүнчө эле ошол жамгыр суусу менен, агын суу менен мөмө-чөмөлөрүбүздү сугарабыз. Эгерде сиз 1 тонна картошка алган болсоңуз, агын суу менен сугарылган, жамгыр суу менен сугарылган жериңизден 1 тонна картошкадан ошол 10дон бири 100 килограмм ошол үшүр кедейлерге беришиңиз керек. Бул үшүрдө бай болуш шарт эмес, кедей болсоңуз дагы бересиз. Эгерде 10 тонна картошка алган болсоңуз, ошо 1 тоннасын ошол кедейлерге үшүр бериш керек. Бай болсоңуз да, кедей болсоңуз дагы. Бул жерде суроо туулушу мүмкүн да. Кээ бирлер айтат, мен аренда алып иштетем, мен кандай кылам деп. Аренда жерди ошол ижарага алып, арендага алып иштетсеңиз, анда ошол жердин акысын ошол кожоюнга төлөп бүткөндөн кийин сизде мисалы 10 тонна картошка алдыңыз. 10 тонна. Ошонун 1 тоннасы ошол жердин акысына берсеңиз 9 тоннасы калат. Ошо 9 тоннадан сиз үшүр бересиз. Эгерде ошол кожоюн кандай үшүр берет десе, кожоюн ошол жерден 10 000 сом акча алган болсо, эгерде 10 000 сом акча алган болсо, анда ал ошол 1000 сомун үшүр катарында элдерге берет. Эгерде жери көп адамдар мисалы 100 000 сом же миллион сом алган болсо, ошо 100 000 сом алган болсо 10 000 сом үшүр берет кедейлерге. Эгерде миллион сом алган болсо, анда эмне 100 000 сом кедейлерге үшүр берет. Ал ошол акчадан үшүр берет. Сиз жердин арендасын төлөгөндөн кийин калган ошол картошкадан же буудайдан ошол эмне үшүр беришиңиз керек. Мына ошол аселдин балга, аселге дагы ошол 100 килограмм асел алсаңыз 10 килограмм үшүр беришиңиз керек. Эгерде 10 тонна буудай же арпа алган болсоңуз, анда ошол 10дон бири 1 тоннасын үшүр беришиңиз керек. Эгерде сиз мотор менен, ток менен, суу менен чыгарып сугарган болсоңуз, анда 20 килограммга 1 килограмм бересиз. 2 тонн 20 килограммга 1 килограмм бересиз. Эгерде ошол ток менен, мотор менен, солярка куюп, бензин куюп, мотор менен чыгарсаңыз, көп чыгаша болгон себептен 10на 1 эмес, 10на жарым, 20сына 1, ушундай мисалы 2 тоннага сиз 200 килограмм эмес, 100 килограмм буудай жарпа берсе ошо кутуласыз. Анан чөптөргө берилбейт, бирок ошол азыр мына Эсперсет беде деген бул аябай баа болуп аткан себептен, элдер пайдаланып аткан себептен 100 кип беде чөп алсаңыз, Эсперсет чөп алсаңыз, ошонун 10 кибин жанын акчасын үшүр катары беришиңиз керек. 1000 кип Эсперсет же беде чөп алган болсоңуз, ошонун 100 кибин жанын акчасын кедейлерге ошол
үшүр катары беришиңиз керек. Бул Кудайдын парызы туугандар. Кедей болсоңуз дагы, бай болсоңуз дагы бул ошол үшүр парыз. Зекет байларга парыз, үшүр кедейлерге дагы, байларга дагы бардыгына парыз. Муну аткарсак Кудай Таала иншалла ишибизге береке берет. Ар кандай ошондой бир жамандыктардан Кудай Таалам сактайт. Бир алымдарыбыз айтып берди. Илгери ошо бир зекет берип жүргөн, садака берип жүргөн, үшүр берип жүргөн бир байдын арабасы бир 20 чакты 30-20 каптай, 30 каптай таарысы ошол сууга агып кетиптир да. Анан баягы кызматчы келип айтат да байга, ушундай агып кетти сууга десе, мен анын үшүрүн, зекетин толук берчү элем. Андай болуш мүмкүн эмес. Сен барып карагын ошол арыкты жакшылап, сууну карагын деп, эртеси күнү ошо барып карашса, араба бүтүн бойдон ошол 30 кабы, 20 кабы толук бойдон суунун жегине суу түртүп чыгарып койгон экен да. Ошого тууганым айланайын, эгерде зекет берсе, үшүр берсеңиз, ошо парыз болгон зекет садакаларды аткарып турсаңыз, анда Аллах Таала сизди ар кандай бандиттерден, рекеттерден, ар кандай өрт кырсыктарынан, суу кырсыктарынан, жер титирөөлөрдөн, ар кандай бир жоготуулардан, баракеттердин бардыгынан Кудай Таала бизди сактап, бу дүйнө о дүйнө жүзүңүздү жарык кылып, бу дүйнөдө жыргап жашайсыз, иншалла кыяматта бейишке киресиз. Ошо бардыгыбыз ошол зекет бере турган, садака бере турган адамдардан кылсын. Байларыбызга Кудай инсап, тоопук берсин. Аларыбыз ошол байлыкты Кудай кылып мыкчып отура бербей, зекет садакаларын берсин. Кедейлерибизди ошол суранып эле жутунбай, сабыр кылып, ток бейилбей Кудайым насип кылсын. Кудай Таалам экөөдөн бизди ыраазы кылсын, бизден ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуh.